Эми сиздер менен биз адамдар менен иштөөдө, группа менен иштөөдө каталарды сүйлөшүп кетели, демек каталар. D1ге мотивация бере берүү. D1 так эле мотивациясы жакшы, сонун мотивация менен, сонун кызыгуу менен келди. Бирок ал мотивацияга биз дагы үстүнө мотивация кошо берсек, демотивация болуп кетиши мүмкүн. Башкача айтканда, анын иштегиси келбей калышы мүмкүн. Ошол себептен мотивацияга дагы да мотивация кошо бериштин кереги жок экен. Ал эми сиз мотивация бергенден ал көпчүлүк убакка чейин иштебей жүргөн болсо, балким мотивациясы түшүп кеткен болушу мүмкүн. Ал D1 болбой, никакой болуп калган болушу мүмкүн. Эч кандай бир дагы диагностика болбой калышы мүмкүн. Ал уже бул бизнес унутуп деле койду. Аларга мотивация берсеңиз болот. Ал эми мотивация алып, кызыгып, уже эмнени жасайм, канча жасайм деп сурап, сиздин берген видеолорду көрдүм, неден баштасам болот деген адам бул D1 менен көрсөңүз болот. Мотивация жакшы адамдар эмне кылышты билбесе, алар каталарды көп кетирип, эмне кылышын билбей өчүп калышат экен. Ошол себептен видеолор жөнөткөндөн кийин аларга телефон чалып, алар менен таанышып, алар менен сүйлөшүп, аларга тапшырма берген аракет кылат экенбиз. Андан мүмкүн болсо диагностикада кылганы аракет кылсаңыз болот, мурунку опыт тажрыйбасын сурап. D1ге тапшырма бербей таштап коюу. Бул да ката экен. Тапшырма берген соң текшерип сурап туруу керек экен. Алар кээде уялып, нюдуну деп сурай албай жүрө бериши мүмкүн, түшүнбөгөн жерин, же кыла албаган жерин, же унутуп калышат. Сурайм деген бойдон унутуп калышы мүмкүн. Ошол себептен тапшырма бербей таштап койбостон, тапшырма берип, бергенден аны текшерип, аны сурап, кандай болду, канча жасады сурап, кыла албаган жерин оңдоп берип турат экенбиз. Кийинки ката D2 менен сүйлөшпөй, давай дей бериши, сүйлөтүп, аны угушубуз керек экенбиз. Мүмкүн болсо, жана анын оюн пикирин кандай болуп атканын сурап, өзүнүн иши жөнүндө көбүрөөк айтып берип, канча жасап атканы жөнүндө көбүрөөк сурап турушубуз керек экен. Сизге жардам бере турган мен бармын. Мага айта бериң иш боюнча бүт проблемаларды, иш боюнча проблемаларды мага айтың деген сөздөрдү айтып турсак, ал бизге кайрылып каталарын жыгыла албай аткан жерлерин айтып турат экен. Адамдарыңыз менен тез сүйлөшүп туруңуз. Кимдир бирөө бир жолу эмес, 5 жолу сүйлөшкөндө түшүнөт. Кимдир бирөө 10 жолу айтканда жасай баштайт. Ошол себептен адамдар менен тынбай сүйлөшүп, алардын кыла албай аткан жерлерин сурап туруш керек экен. Кимдир бирөө өзүнө анча ишенбей калган болот, кимдир бирөө кичинекей проблемаларда сынып калган болот. Кимдир бирөө болсо көп ката жасап сынып калат. Ошол себептен ошол мезгилде биз керек болот экенбиз. Көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк сүйлөшүп, алар менен көбүрөөк байланышта болуп турушубуз керек экен. Жана аларга көбүрөөк ушул иш боюнча өзүн жакшы иштеп кетиш үчүн, жакшы үйрөнүп алыш үчүн үйрөтүп турушубуз керек экен. D2-не демек көбүрөөк үйрөтүп турушубуз керек экен. Мына жыгылып калды, сынып калды, мына жыгылып түштү. Анан кайра турууга жардам бериш керек экен. Мүмкүн болсо, анын өзүнө ишенүүгө жардам бериш керек экен, жана көбүрөөк үйрөтүп алыш керек экен. Ушул мезгилде адам бир нерсеге үйрөнүүгө өтө катуу жакшы ачылат экен. Себеби бир чети бир аз тажрыйба пайда болуп калды, демек тажрыйба менен кош суроолор пайда болуп калды. Экинчи чети кылуу кыйыныраак экен, демек мен муну үйрөнүшүм керек экен көбүрөөк, туура жасашты үйрөнүшүм керек деген деп көз ачылып калган болот. Кимдир бирөө мисалы үчүн туура эмес маалымат алып калган болот, же адамдар менен туура эмес иштеп жаткан болот, же элдерге туура эмес маалымат берип салган болот. Кимдир бирөө болсо туура эмес маалымат алып калган болот, адамдар менен туура эмес иштеп жаткан болот. Ошол себептен мунун баарын билишип турушубуз керек экен, жана үйрөтө башташыбыз керек экен. Үйрөтө баштаганда өзү акырын каталарын таба баштайт. D2ге эми билет деп эле таштап койбостон кайрадан бүт үйрөтүп чыгат экенбиз, жаңадан түшүндүрүп чыгуу керек болот экен кээ бир моменттерди балким туура эмес түшүнгөн, же түшүнбөй видеону коюп ишин кылып жүрө берген, түшүндүм деп ойлогон, бирок толук түшүнгөн эмес. Эгер видеолорду көрүп жакшы өздөштүргөн болсо, анда үйрөтпөстөн көбүрөөк тапшырма берип сурап коет экенсиз. Эгер түшүнбөгөн болсо, демек түшүнбөгөн жерлерин сүйлөшөт экенсиз. Аны түшүнбөгөн кантип билсеңиз болот. Суроолорду бересиз да. Мисалы үчүн ушул жери бар эле, ушул жерди кандай көрдүңүзбү, кандай түшүндүңүз бул жерин деп. Ушул жерде 2 сим карта ал дедиңиз, сим карта уже ала баштадыңызбы деп сурайт экенбиз да. Анан аккаунт ачкандан кийин, азыр аккаунт ачсаңыз жакшы, сүрөттөрдү кесип бүттүңүзбү деп сурайт экенбиз. Мына могу сүрөттөгүдөй эле бул адам мына сынып жыгылып калды, ката кетирип адашып калды. Эми кайра туруп кетиши турбашы биздин колубузда болот экен. Көпчүлүк учурда, кээ бир учурда алар өздөрү кыйын болуп туруп кетиши мүмкүн. Бирок көпчүлүк адам турбай ушул жерде эч нерсе кылгысы келбей, кылбай да коюшу мүмкүн. Пошаговый айтпайсыз тапшырманы, ар бир кадамын айтып отурбайсыз. Сурайсыз, кандай кылайын деп атасың деп сурайт экенсиз, жана кандай кылдың деп сурайт экенсиз. Ошондо өзү айтат экен. Анан ошол жерде оңдой турган жерлерин оңдоп кетет экенбиз. D2ге мотивация керүү керек кайрадан. D1ге керек эмес дедик, D2ге керек. Себеби ал сынып жыгылып калды, кайра туруп кетиш үчүн ага дух бериш керек экен. Өзүнө бизнеске ишенүүсүн өстүрөт экенбиз. Кантип, мисалы үчүн, ушул жерде жасадың, ушул жерде жыгылып калдың, бул нормалдуу көрүнүш. Бардыгы эле ушинтип жыгылганбыз. Бардыгыбызга эле ушинтип жаман сөздөрдү айтышкан. Менин анча-мынча адамдарым не то что азыр директор болуп да кетип калгандар болгон. Ушундай учурлар болуп эле турат, бирок кийин көнүп каласың. Зато олар кетип калган менен олордун ордуна дап-даяр бирөө келет деп айтат экенбиз. Мотивация түшүп кетти, бирок розовый очкисин чечип койду бул адам. Зато үйрөнүүгө жаңыдан кабыл алууга ал адам даяр. Эми мотивация берсеңиз, ал күчтөнүп дагы аракет кылып өсүүгө аракет кылып иштей баштайт экен. Дагы бир каталардын бири признание аз, признание жок. Ал сиз үчүн бул иш оңой болгон үчүн, ал адам үчүн бул кыйын иш эле болот да. Мисалы үчүн кыпындай кичинекей натыйжа үчүн дагы, алгачкы кичинекей натыйжалар үчүн дагы адамды куттуктап, комплимент жок дегенде сөз түрүндө мактап, комплимент жасап турушубуз керек экен. Сиз үчүн бул иш жеңил сезилген менен, ал адам үчүн, жаңалар үчүн кыйын болуп калат. Себеби бул ишти сиз жасай берип сизге оюн катары оңой эле жасай турган болуп калган, ал адам үчүн кыйын. Мисалы үчүн телефондо чалуу көп адам үчүн кыйын жана коркуп турган иш. Коркуп калтырап
жасай албай, жасагысы келбей тура берет. Ал үчүн эмне кылабыз? Күйлөйт экенбиз. Нормально эле жасап көрө бер, ке мен жанында туруп турам. Сен сөз жооп аткан жерде мен сага подсказка берип турам. Же болбосо азыр токтой туруңуз, азыр бошой калдым эле деп паузаны басып коюп, өчүрүп коюп кайрадан чалабыз деп ага ишеним берет экенбиз. Анан 1-2 чалганда анча эмес болуп калса эч нерсе эмес. Ушинтип ката кетирип отуруп үйрөнөсүң. Мен деле ошентип үйрөнгөм деп күйлөп берет экенбиз. Күйлөп жанда угуп турат экенбиз. Анан кийин не то сүйлөшсө эч убакыт урушпайт экенбиз. Азамат, мына зато чалдың. Мына уялып атсаң дагы, тартынып атсаң да уже биринчи чалууларды жасадың. Сен азаматсың. Давай, дагы жасай эле, 1-3-4 адам жасагандан сен көрөсүң го, ушунчалык оңой сүйлөшүп, оңой кылып каласың мунучу. Мен жанында отуруп турам, давай деп туруп андан кийин кылдыра баштайт экенбиз. Кийинки катап перегрузка, оор маалымат берип салуу. Мына кичинекей адамга чоң ичимдик ичирип атабыз, квас, пиво иши. Мына өзүбүздүн дозабызды кичинекей адамга берип атабыз. Бул деген биз мына көп жылдан бери айталы, жарым жылда үйрөнгөн нерсебизди, же 1 жылда үйрөнгөн нерсебизди партнерибизге 1 айда баардыгын төгүп салып, баарын ичирип салып, баарын берип салабыз келет. Бирок андай болбойт. Сиз жарым жылда үйрөнгөн нерсени ал деле жок деген 3-4 айда, же жок деген жарым жылда үйрөнөт. Ошол себептен чыдамы менен, маалыматты чыдам менен берет экенбиз. Ар кимдин маалымат кабыл алуу темпи дагы ар кандай. Кимдир бирөө сизчелик тез кабыл албашы мүмкүн. Кимдир бирөө сизден тез кабыл алышы мүмкүн. Аны сиз 1-2 видео бергенде түшүнөт экенсиз да, кандай кабыл алат, кандай өздөштүрүп атат материалды. Ошол видеону бердиңиз, ошол видеону сүйлөштүңүз. Сүйлөшкөндө сизге түшүнүктүү болот. Тез өздөштүрүп атабы же кечигип атабы. Ошону карап туруп ошого жараша берет экенсиз маалымат. Кийинки каталардын бири D2 үчүн доктур психолог болуп алуу. Сиз психолог эмессиз, психиатр эмессиз, Сизге кечке негатив жөнүндө сүйлөшө берсе, проблемаларды чукуп отура берсе, жараларды чукуп отура берсе, анда сиз ошо менен кошо чукуп отура бербеңиз. Сиз психолог эмес, терапевт эмессиз дедик. Укпай коюу, давай колуңдан келет деп укпастан мотивация бере баштоо, бул дагы туура эмес экен. Угуп коюш керек. Бирок айталы, туура түшүнөм, мен психолог эмесмин. Бул эми сен жеке проблемаң экен деп проблемаларга чечүүгө жардам берип коет экенбиз, бирок кечке аны чукуп отуруп бербейбиз. Туура түшүн, мен эми сендей ситуацияда болбогон үчүн айта албайм. Бирок сага 1-2 нерсе айтып кетейин деп, могул жерде эме бар, жеңүүчүлөр жөнүндө жертва жана жеңүүчү психолог бар. Анан мына ошо сиз эмнеге лидер эмес деген сабакты ошол жерде айтып кеткен. Ошо психология боюнча бир аз түшүндүрүп кетсеңиз болот. Ошого мен ойлойм, сен жеңүүчү жолун тандайсың, сен жертва жолун тандасаң болот, жеңүүчү жолун тандасаң болот. Мен ойлойм, сен буга чейин мен көрдүм эле, сен күчтүүсүң, бул жагынан күчтүүсүң, жеңүүчү психологиясын тандайсың. Ушинтип чечип оңой жеңип аласың деп ойлойм. Ошол себептен давай ушул проблеманы ушинтип жеңүүчү катары чечип кой. Жолун сен гана билесиң, менен билишим кыйын деп айтат экенбиз. Анан жанагы бай жана кедей жөнүндө видеодо дагы биз 2 карашкы жөнүндө айтып бергенбиз. Ошол причаны дагы айтып берип, ошону дагы көзүн ачып, мотивация берип, дух берип коюп, иш жөнүндө сүйлөшөт экенсиз. Мына бул жерде болду, сен менен иштебейм деп таштап коюшта, бул туура эмес экен. Сен кечке негатив айтып берет экенсиң дегенде туура эмес. Ошол эле учурда кечке негативтерин угуп отура берет да, бул туура эмес. Сиз психолог эмессиз. Сиз бул жерге адамдар менен бизнес кылган, адамдар менен бирге иштеп, кандай бир ийгиликке жетүү үчүн келдиңиз, психолог болуш үчүн эмес. Ошол себептен туура түшүн, мен психолог эмесмин, ошон үчүн сага андай кеңеш бере албайм. Бирок мен өзүмдүн жашоомдо ушул жеңүүчүнүн ролун, ошол ролду тандадым, ошол жолдо жүрөм. Сен да ошондой боло аласың деп ишенем, деп айтат экенбиз. Бой жеткен адам эчкимге милдеттүү эмес экенин түшүнөт. Бүт жерде сүйлөшүп алып иштөө керек. Ошо конфликт учурда да, урушкан учурда дагы сүйлөшүп алыш керек адам менен, демек келишип алыш керек. Эки тарап келишип алса жакшы жашайт. Ал эми эчкимге милдеттүү эмес, муну да түшүнүш керек. Мисалы үчүн ата-энебиз бизди өстүрүп чоңойтуп койду. Болду, анын башка милдети жок биздин үстүбүздө. Ошондой эле аялдарга деле мен күйөөм багышка милдеттүү деген көз караш бар. Эми эгерде үй бүлө чоң болсо, үй бүлөгө жетишелик болбой атса, дайыми эркектин милдети эмес болуп калышы мүмкүн. Демек, жашоо сиздики, сиз дагы кошо иштеп, сиз дагы кошо пайда тапсаңыз болот, акча тапсаңыз болот. Бирөөнү караганча, эми кээ бир учурда болот, ар кандай үй бүлөлөр бар. Ар кандай шарттар бар, ошого чыдап иштеш керек. Жеңүүчү, ал сонун ситуацияда болуп калган үчүн жеңүүчү эмес, ал кыйын ситуацияга да карабастан дайым жеңүүчүнүн психологиясын иштеген үчүн ал жеңүүчү. Кийинки ката D3-кө эркиндик бербей жүрө берүү. D3-кө делегирование аркылуу иштөө. Биз өзү жеңүүчү менен иштегенде, мына ишти жакшы сапатта жасалсын десеңиз, өзүңүз жасаңыз деген макал же ушундай сөз бар. Бирок бул биздин бизнесте өтө зыян келтирүүчү нерсе. Мындай көз караш менен иштеген туура эмес болот экен. Мүмкүн болсо адамдарды тезирээк өз алдынча болууга жардам бериш керек экен, тезирээк аны өз алдынчалыкка өткөрүүгө аракет кылыш керек экен. Буга чейин айтып кеттик. Ошон үчүн биз акырындык менен делегированиеге акырындык менен өткөрө баштайт экенбиз. Бирок толугу менен делегирование кылып өзүнө таштап койбойт экенбиз. Жана могул жерде мына көрүп кетесиз. Комплимент күйлөйт экенбиз, анан делегирование экен. Комплимент аны өзүнө ишенүүгө жардам берет экенбиз. Буга чейин кайсы жерде өзү сонун көрсөттү, ошону айтып эстетип кетет экенбиз, анан өз алдынчалык өткөрөт экенбиз. Бул боюнча мындай экен. Мына өзүнө ишенүүгө жардам бергенче четке чыгуу. Акырындык менен көбүрөөк эркиндик бере баштайт экенбиз, дароо эмес. Алгач 25% эркиндик ишти тапшырат экенбиз. Анан иштин 50% ага тапшырат экенбиз. Анан 75% ага өткөрүп беребиз, анан 100%.
Мына мисалы үчүн мастер класста башында партнер колу менен гана иштейт. 2-3 жолу жасап көнүп калгандан кийин кошо сүйлөй баштайт, бир аз кошулуп сүйлөй баштайт мага. Могу жөнүндө кичине айтып бер, бул жөнүндө да сен айтып бер, билесиң го деп. Көбүрөөк сиз сүйлөйсүз дагы эле бирок. Андан кийин сөзүн жарымына өткөрүп бере баштайсыз. 3-4 жолу, 5-6 жолу сиз менен кошо мастер класс жасагандан кийин. Акыры толук өзү өткөрө баштайт акырындык менен. Бирок сиз күтүүсүз жерден келбей коюшуңуз керек. Аны айтпайт экенсиз, эми өзүң жалгыз өткөрөсүң деп айткансыз. Аны менен сизде 2-3 жолу 75% эркиндик берип жасаганыңыздан кийин акыры сиз жок болуп кетесиз. Жок болуп кеткенден кийин ушундай ишим чыгып калды, мындай болуп калды деп шылтоого келбей койсоңуз, ал адам башында калтырап титиреп, мен өткөрө албайм, келбесеңиз андай өткөрүп бере коелучу дейт. Кандай адамдар сүйлөшүп койдук го. Алар келип алды дейм, аларда уят болбош керек да. Сен өткөрүп кое бер, мен сага ишенем. Сен буга чейин эсиндеби, могуларды сону айттың го. Сен өткөндө мисалы үчүн 70% сөздү сен эле айттың. Мен аз эле сүйлөдүм. Мен только баштап бердим, бүтүрүп бердим. Сен ортосун бүт сүйлөдүң. Эми башталышын угуп эле жүрөсүң, билесиң. Сен ону деле айта аласың, мен сага ишенем. Деп күлөп комплимент айтып туруп, дилиге не кылып коет экенбиз, Мына биз лидерлерибизди ушинтип өстүргөнбүз. Лидерлерибиздин бири азыркы учурда директор. Мына сахнага чыгыштан, мастер класс, үй кружокто өткөргөндө дагы биз болбогондо өз алдынча өткөрүүдө калтырат дейт эле. Азыр беймарал өз жалгыз өткөрөт. Бирок биринчи ошентип таштаганыбызда аябай андай коркуп, ишенбей кылган. Бирок ошодон өткөргөндөн кийин кандай болду деп сурасак, жаман сонун болду, келбей калыңыздар, жакшы болду. Мен сонун өткөрдүм, мынчалык сонун деңгээлде өткөрүшүм өзүм көзүм жетпеди эле деп айтат да. Мына кийинки жолдор уже өзү өткөрө баштайт. Мына дал ушинтип лидерлерди ушинтип өстүрөт экенбиз. Акыры ал өзүнө толук ишенип калат. Сиздин келбей калганыңызга да ыраазы болуп калат. Сиздин жанында жок болгонуңузга да ыраазы болуп калат, анан дыт өткөрүп кетет экен да. D3-төрдү бул мактабай калуу, деги эле D1, D2 баарын мактабай, жана комплимент айтпай калуу да бул чоң ката. Биз адамдарга дайым комплимент, мактоо айтып турушубуз керек экен. Комплимент, мактоо, куттуктоо эч убакта көп болбойт экен. Эч качан жана бул мактап койсок, комплимент айтсак же куттуктап койсок, эч жерибиз кем болуп калбайт экен. Анан ошол адамдарга жаңы вызовдорду, ошол эле учурда кетип калбаш үчүн, зерип кетпеш үчүн жаңы вызовдорду коюп турат экенбиз, Мактап, куттуктап, комплимент айтып туруп, эми мындайга жетиңиз, эми мындай планка коюңуз деп подсказка берип коет экенбиз, жаңы вызовдорду коюп турат экенбиз алдына. Ошондо ал өзүнүн ишине дайым кызыгып, дагы да өскүсү келип, дагы чоң натыйжаларга жеткиси келип турат экен. D4кө тоскоолдук кылбоо, бирок бул жөнүндө сүйлөшүп албоо. Бул дагы ката. D4 болобу, D1 болобу, D2 болобу, D3 болобу, баардыгына биз ошол иштөө стилибиз боюнча сүйлөшүп кетет экенбиз да. D4кө тоскоолдук кылсак, биз жана айтып кеттик, анын ишине тескери таасир этет экенбиз, жана анын лидер катары өсүшүнө тоскоолдук келтирет экенбиз. Ар бир кадамды партнер менен сүйлөшүп туруш керек экен да, кыскача айтып берип. Эмне үчүн ушундай жол менен иштегениңизди түшүндүрүп туруш керек экен. Мисалы үчүн сиз D1 менен сүйлөшөкта айтасыз, сен азыр мына аябай сонун кызыгып калдың, азаматсың, мына ишенип бул ишти жасаган турасың, ушул акчага жетейин деп атасың, азаматсың, мына бирөөнү күтүп отурбастан, буяктан болбой деп отурбастан дароо кызыгып аракет кылайын деп атасың, эмне кылыш керек деп сурап атасың, бул да эң сонун, сен тез үйрөнүп, Кудай буйрса сен мындай настрой менен дайым иштеп турсаң, сен тез эле директор боласың деп айтат экенбиз. Бирок сен бул ишти пока үйрөнө элексиң, канча жасашты билбейсиң, ошон үчүн мен сага убактылуу жетекчи болуп турайын дагы, сага эмне кылыш керек, канча жасаш керек, бүт үйрөтүп текшерип турайын. Мен эми убактынча жетекчи болуп турганым себеби мен жетекчи болгум келет деген үчүн эмес, сени лох мен кыйынмын дегенди сезиш үчүн эмес. Мен көп адамдар менен иштеп жүрөм. Негизинен сен менен биздин жалпы ишибиз жакшы кетиш үчүн, мен сага жардам берип туруш үчүн, сага үйрөтүп, сен тез аранын ичинде өзүң ишиң сонун өздөштүрүп алыш үчүн, сону билип калыш үчүн мен сага убактылуу жетекчи болуп турайын. Жетекчи болуп турайын деген бул кандай? Бул сага тапшырмалар берип турам, тапшырмаларды текшерип турам, сурап турам. Кандай кылдың деп айтып сурап турам. Анан туура эмес кылган жерлерин көрсөтүп, оңдоп турам. Анан улам сага тапшырма берип, текшерип, контролдоп турам. Сен буга макул болсоң, ушундай кылайлы. Ошондо сен тез өсөсүң, тез үйрөнөсүң деп сүйлөшүп алат экенбиз. D2ге болсо, туура түшүнөм, ооба ушундай болуп турат. Ушундай адамдар келип иштебей койгондор болот, уктап калгандар болот, кээ бирлер продукт салбай койгондор болот. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Баарыбыз ушундай жолду басып өткөнбүз. Менде да ушундай болот эле. Менин лидерлеримде көбүндө ушундай болот эле. Бирок азыр андай болбой калды. Азыр биз ага көнүп калдык, сен да көнүп каласың. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок ушуга карабай кыла берсең, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң. Сен эми бизнеске келгенде олор үчүн келген жоксуң, өзүң максатың үчүн келдиң, туурабы деп мотивация берет экенбиз да. Мотивация деген бул себеп. Анын эмнеге себептен келгенин, эмне себептен иштеп атканын эсетип турат экенбиз да. Жана анын духун көтөрүп, мына эмне себептен келди. Эми алар жазылбай койсо, катталбай койсо, неужели сен токтоп каласыңбы? Сен ондой эмес элең го, сен баштаганда эсиңдеби, мындай деп баштагансың. Сен азыр деле ошол мамиле менен жасай берсең, баары бир сенде адамдар пайда болот, баары бир сенде ийгилик жаралат деп айтат экенбиз дагы. Эми сен туура эмес жасаган жерлериң мен дагы эле текшерип, оңдоп турайын. Акырындык менен жасай берсек, сен бүт үйрөнүп аласың да, сонун жасап каласың ишиңди. Анан көп адам каттап каласың деп дагы D2-не сүйлөшүп алат экенбиз. Анан басам, эми мындан кийин сен уже бир аз опытың пайда болуп калды. Сен өзүңдүн көз карашың бар, уже өзүңдүн жасаган иштеп атканда методдук ыкмаларың бар. Мен сага көбүрөөк мындай кыл деп дейм да, мен сага
сен жасап аткан жолдоруңду сурап турам, ошону бир аз адашып калган жерлериң оңдоп турам деп сүйлөшүп атканбыз да. Анан мотивацияң түшүп кетип, иштегиң келбей калса да мага айтып тур. Кээ бир адамдар ушинтип таштап коюшат да, ийгиликке жетпей калат, кийин аттен калышат. Ошон үчүн таштап койбош үчүн мага кызыгууң жоголуп кеткенде, иштегиң келбей калганда мага айтып тур, биз сенин мотивацияңды көтөрүшүң үстүнөн иштейбиз. Аны ошого тиешелүү видеолорду мен сага жөнөтүп турам деп сүйлөшүп атканбыз.